Биз 37-ге чыгып атабыз. Сиздерчи? Биздер ушундай элебиз. Башынан айта кетсеңиздер, балалыгыңыз кайсы жерде өттү? Токтогулда өттү сиздердики? Өзгөрүш деген айылында өттү. Эгиз балалык кандай негизи? Эгиздер кандай балалык өткөрөт негизи? Мындай бири-бириңиздер менен жакындыгыңыздар. Эгиздин балалыгы жакшы да, ойногонго дайым шеригиң бар. Оюнчуктарың дайыма экөө болот. Бул жакка кетип калса, анын оюнчугу да сеники болуп калат. Жакшы да, кысасы. Сиздерде деле ошондой беле? Мындай кандай десем, кыз балдар мисалы үчүн мектепте окуганда классташ балдарыңан коркосуң да жалгыз болсоң. А биз классташтардын баарын коркучубуз, балдарды урчубуз. Экөөлөйт келдиңерде. Экөөлөп анан 20 жылдыгыбыз болуп барып калганда күлүп атышпайбы? Биз силерден коркучубуз деп дөңчөө жер болчу экен. Анан биз унутуп да калдык да анычы. Ошол жерде туруп алып балдарды тосуп турчу экенбиз да. Анан бизди экөөбүз коркутчу экенбиз. Тигилер коркушуп бизден. Силер ушунчалердеги күлкүлүү окуялар аябай көп болчу. Чындыгында эле кичинекеңерде ушундай эгиз кыздарга жолугуп баш кошсок деген тилегиңиздер бар беле? Бар. Эгиз болгондон кийин барчу жериң дагы бир, анан баягы дайыма чогуу жүргөндүктөн бөлүнгүң келбейт да. Анан эгиз кыздарды алсаң дагы дайыма мындай бири-бириңе жакын болуп, байланыш үзүлбөй дегендей. Ошондой тараптан дагы. Сиздер да ошондой ойлойбуңуздар? Биз деле ошондой ойлочубуз, анан мындай жаш кезибизден баштап бирибиз бир жакка кетип калсак, 1-2 күн болсо дагы сагынып, башка бир туугандарыбыз деле бар. Биз 12 бир тууганбыз. Алардын орду менен негиздин орду башка да. Мына ошондон баштап бөлүнбөй келе жатып, мына турмуш курганда да чогуу неметтик. Анын дагы орду бир өзгөчө да. Мисалы той кылсак дагы чогуу бирдей. Кайната кайненебиз да бирөө болот да. Апабыз да бирөө, атабыз да бирөө болуп, аларга деле эгиз бала болуп калабыз. Мындай 4 эгиз балалуу болгондой болуп калышат. Алардын интересный жактары көп да. Кичинекей кезде бөлүнбөсөк, мына азыр деле бөлүнбөй дагы деле ойноп эле жүрөбүз. Азыр мисалы үчүн дагы кошумча, менин балдарым бар да. Мен башка жумушта кетип калсам, садикте булардын үйү жакын да. Алардын үйүндө кечке жүрө берет. Башка абысым болсо мисалы үчүн, балдарым мага таштап койду да деп кийинче орчулук күтмөк да. Мен кадимкидей таштап коюп, кечинде кээ күнү ошол күн деле кала берет, 2-3 күн деле кала берет. А мен балаң калды деп мындай орчулук айтпайт да, ушул жактары жакшы. Негизи айтып калышат да, жанагы эгиздер бири-бири менен мындай руханий жактан дагы мындай байланган болушат депчи, ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар негизи? Балким башкаларда болсо керек, анан бизде анчалык деле андайлар жок. Мисалы бирөөңүздөрдүн маанайы сыз болгон убакта силердин да бир аз маанайыңыз болобу же? Болот э? Карап туруп, карап эмне болуп атат, эмне бережеде атат, эметет бережеде атат, бияктан буга эмне болду. Анан мындай алыстан сейлейт, анан алыстан эметет деген эмче бул жөн эле болсо экен. Кээбирлеринде болсо керек. Анан таң калыштуусучу, башка туугандарыбыз менен мисалы үчүн переживать эткен же кубанганын, мындай сүйлөшө келгенде билбесең, эгиздердин даже көз карашынан билесиң, мимикадан кандай экенин билесиң да, эмне экенин сезип тиясың да. Башка бирөөлөр сезбеши мүмкүн. Карап туруп мындай деп койсоң, уже көп сөз бар да ичинде. Ким биринчи таанышты? Негизи Мен биринчи таанышым. кантип таанышып калдыңыз? Булар принц в белом коне деген издеп жүрүшкөн экен. Мен ошо ат минип алып принц болуп кетип аткам да. Ош базардын жанына кетип аткам, булар ошо көчөдө кетип аткан экен, эки кыз. Эгиз кыздар экен деп артынан кантип таанышсам кетип атышат, мен артынан кетип атам. Сразу эле барып таанышта бир неудобный болду да. Анан бардым дагы смелый болуп алдына өтүп, анан кандайсыңар кыздар, келисиңерби деп, анан мен дагы ушундай шеригим бар, төгөйүм бар, таанышсак болобу деп, анан ошол жерден таанышып, сүйлөшүп калганбыз. Ал мезгилде бул эгизим Каракөлдө иштечү, ал кийинчерээк аны Үрүжөгүнөн чакырдым. Мында келип чогулуп ушинтип бир жерде отуруп, бири-бирибизди жактырып, анан бир жылдай сүйлөшүп, анан турмуш куруп калганбыз. Сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Ош базарда кетип атсаңар эле бир бала келип эле таанышып калса. Биз аябай таң калып эле телефонун сурап калды, биз шашып кетип атканбыз туугангөчө. Телефон сурады, айтып калдык, анан эртеси келип эле таанышып калдык, ушундай деп таанышып. Биз дагы күтпөгөнбүз, тагдыр буйрук экен. 10 жылдын жүзү болуп калды. Негизи эгизим бар дегенде сиздерге да бир аз мындай бир аз болсо мындай жакыныраак көрүндүбү ошондо же? Жакын көрүндү, бирок биз ойлогон эмеспиз, турмуш куруп калабыз. Эгиз дегенде бизге жакын көрүндү, анан биз да эгиз издеп жүргөнбүз, эгиз эч бөлүнө албайтчы.